Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ноябрда Бишкектеги Эркиндик бульвары менен Чүй Кең көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Антошка тест тамактануу жайынан өрт чыккан. Өрттөн бир адам каза болуп, 12 киши жабыркаганы маалымдалган. Учурда травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 7 адам дарыланууда. Алардын 2 мектеп окуучусу, абалдары туруктуу. Тест тамактануучу жайда 5 жылдан бери иштеп келген Бурул Абдыжапарова учурда ооруканада. Ал бетинен анан 2 бутунан күйүк алган. Мен Антошкада тест тамактануучу жайда 5 жылдан бери ашпоозчу болуп иштеп келем. Өрт болгон күнү деле кадимкидей иштеп жатканбыз. Мен котлет бышырып жаткам. Бир кезде эле газ жарылып кетти. Баарыбыз залды көздөй качтык. Менин 2 бутум күйгөндүктөн жүрмөлөп залга чыгыш абдан оор болду. Андан ары элдер көтөрүп чыгып кетишти. Түшүнбөй калдык. Каза болгон кыздын бизде иштегенине 1 ай болуп калган. Жумушуна көнүп да калды эле. Өзү жакшы кыз болчу. Бирок ашканага да жумуштап кирип калчу. Газ жарылганда ашканада жүргөн эле. Ал коркконбу же үлгүрбөй калганбы, музаткычтын ичине кире качкан экен. Азыр баштапка караганда абалыбыз жакшы. Дары-дармектин бардык чыгымдарын тест тамактануучу жайдын ээси төлөп берип жатат. Эми бул кырсык да, эч кимге доо арызым жок, деди ал. Ал эми Антошка тест тамактануучу жайды ижарага алып иштеткен жарандын жубайы Сияпат Чындыбаева учурда жабыркагандардын ден соолугу үчүн колдон келген жардамын кылып жатканын айтат. Кырсык каш менен кабактын ортосунда турбайбы? Мен окуя болоору менен каза болгон кыздын айылына кеттим. Бул жакта балдарым болуп жатты. Алар дарыгерлердин айткан дарыларын убагында алып берүүгө аракет кылып жатышты. Биздин бардык аракет ушул жабыркагандар сакайып кетишсе деген эле тилек. Колдон келгенин кылып жатабыз. Эртең менен келебиз, ар бир палатанын дарыгерине жолугуп, алардын айткандарын сатып келебиз. Тамактарын да берип жатабыз. Каза болгон кыз Ысык Көл облусунун тургуну, 3 бир тууганын кичүүсү экен. Анын жерге берүүдө кеткен чыгымдарын өзүбүз көтөрдүк. Эми алдыдагы кыркылык менен ашын да өткөрүп берели деп сүйлөштүк. Эжесинин айтымында кызды башка жумушка кирбейсиңби дегенде, мага Антошка жакты, мен ошол жакта калам деп айткан экен, деди Чындыбаева. Адамдын акылдуулугу айтып аткан сөз ошол шартка, ошол жагдайга туура келүүсү. Эгерде бирөө төөдө баса бе деп жооп айтса, анда ал деген таптакыр туура эмес маселе. Ошон үчүн бүгүн айрыкча ошол түштүк жергесинде өзгөчө өзгөндө болуп аткан жер көчкү жана башка ушул сыяктуу апааттардан биз кантип сактануубуз керек? Жана ушулардын себептери кайсылар деген суроого шарият тараптан жооп издеп көрсөк. Анткени динибизде ар бир нерсеге жооп бар, ар бир нерсеге жооп берилген, урматтуу бир туугандар. Албетте окумуштуулар, башка бир адистиктегилер айтышат, жер көчкү болгондугу, жер жумшак болгондугу үчүн, паландай болгон үчүн, түкүндөй болгон үчүн, андай мындай деп келет. Бирок мусулманчылыгыбыздын, дини илимибиздин өзүнүн буга өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн айта турган өкүмдөрү бар. Анткени Кудай Таалам өзү Куран түшүргөндө, өзү пайгамбар жөнөтүп, пайгамбардын көкүрөгүнө салганда, мына ушул нерселерден кантип сактануу керек, жана эмне нерселерден мына ушулар болот дегенге жооп берип кеткен. Албетте, булардын бардыгынын себеби, урматтуу бир туугандарым, бул биз инсандардын аткарган күнөөлөрүбүзгө келип такалат. Чоң күнөөлөр жана кичине күнөөлөр. Эгерде күнөө көп боло турган болсо, анда ушундай бир аспандан жерден келген, күндөн түндөн келген балелерге Кудай Таалам дуушар кылып коет. Эгерде биз күнөөдөн алыс боло турган болсо, Кудай Таалам ушул нерселерден бизди алыстатат. Анткени Аллах Тааланын өзүнүн аскерлери тигиз аскер жаратылыш. Ага эч бир мамлекет туруштук бере албайт. Эч бир мамлекет туруштук бере албайт. Кудайым өзү гана кайтарбаса, башка эч ким аны таптакыр, урматтуу бир туугандар, кайтара албайт. Чоң күнөөлөр эмне, кичине күнөөлөр эмне? Чоң күнөөлөр Курани Каримде же пайгамбардын осуятында мына ушул күнөө, ушул ишти кылсаңар Кудайдын каргышы болот. Силерге лаанат болот деп айтылынса, бул чоң күнөөлөр болот. А бирок Аллахтын каргышы болот деп айтылынбаса, лаанат деп айтылынбаса, бирок туура эмес деп эскертүү берилсе, анда бул кичине күнөөлөр эсептелет.
Чоң күнөөлөрдү катарым айтканга аракет кылабыз. Анткени ошо чоң күнөөлөрдөн көбүнчө ошондой бир азап келет. Кээде жеке үй бүлөгө келсе, жеке жалпы коомго, кээде эл журттун бардыгынын башына келип калуу толук түрдө мүмкүн. Анан көчкөдөн башка, мисалы үчүн ачкачылык, суу каптап кеткен, жер титирөө, ушулардын баары ошого келип такалат. Бир эле мисал, кайсы бир чек арага жакын болгон райондордун биринде эркектердин баары Орусияга кетип, Кытайдан келген машиналар кирип ошол жерге токтогондо, ошол жерде көпчүлүк элиндер ошол шопурлар тейлеп калып, ошондон жер титирөө болуп көп адам өлгөн. Эгерде биз ушундай болгон жерди карап көрсөк, балким жашырын билбейбиз, бирок ошол жерде биз билбеген, балким эч кимге билинбеген, бирок эл билген ошол жерде күнөө бар. Же ошол жерде арак ичүүгө капталган, же ошол жерде зына бар, нике жок мисалы үчүн. Ойноштук бар, же ошол жерде үйдө эркектер эмес аялдар кожоюн болуп калган, же ошол жерде сүткорлук бар, же ошол жерде уурулук бар, же ошол жерде жалган айтуу бар, же ошол жерде Аллахты тааныбагандар бар. Айтор ушул сыяктуу күнөөлөрдүн бири кете берет. Урматтуу бир туугандар, эң чоң күнөөлөр, мына ошол чоң күнөөлөрдүн чоңу биринчиси бул ширк. Ширк бул шерик кошуу. Биз мусулмандар, момундар Кудай Тааланы жалгыз деп билебиз. Кудай Тааланы жалгыз деп билсек, Кудайга шерик кошуп койгондор бар. Бирөөлөр ачык эле кошот, 2 Кудай бар деп, 3 Кудай бар деп. Бирөөлөр мана сатабызды Кудай деп кошуп алат, бул дагы ширк. Бирөөлөр Иса пайгамбарды Кудай деп кошуп алат, бул дагы ширк. Кээ бир адамдар антип кошпойт, бирок Кудайга арналган ибадаттарды инсандарга арнап коюп, була ширк келтирип коет. Мисалы үчүн дуа Кудайга гана болуш керек. Суроону Кудайдан гана сурашыбыз керек. Бирок мазарларга барып, дарактарга барып, арвактарга барып, ошолордон сурап бер десе, Сулайман тоогар сурай турган болсо, мына ушул адам дагы ширк кылган болот. Ошон үчүн тоо даракка, мазарларга тайынып сыйынган, динибизде тыюу салынган, бир гана Кудайдан коркуу керек, Кудайдан суроо керек, Кудайга үмүт кылуу керек, бардыгы Кудайдан. Мына ошондой этикат болгондо гана биз мусулман болобуз. Кудайды жалгыз деп билип, бирок Кудай Таалага арналган намазды, орозону, зекетти, же ажылыкты Кудайдан башка арнап кылса, бул адам имандан чыгат, бул ширк кетирген болот. Кур'ан-ы Каримде мына ушул айтылат. Пайгамбар осат ушул айтылат. Кыямат кайымга барганда Кудай Таалам ар бир күнөөнү кечириши мүмкүн. Ар бир күнөөнү акыр түбү жазалап, тозокко түшүрүп, өзүнүн тообасына карап күнөөнү кечириши мүмкүн. Бирок ушул ширкти кечирбейт дейт. Кудай Таалам Кур'анда айтат, ширкти кечирбейт деп. Эгерде бир адам мусулман эмес болуп, теңирчи болуп, баптист болуп, же бир мусулманга келбей жүрүп өтүп кеткен болсо, бул адамдын күнөөсү кечирилбей түбөлүк тозокто болот. Бир гана өлгөнгө чейин, жан гар-гара деп коет, акырына келгенге чейин, кара-карага келгенге чейин, алкымга келгенге чейин, бул ыйман келтирип мусулманга кирип калган болсо, анда Кудайым кечирет. Бирок ошентип өтүп кеткен болсо, буга эч кандай үмүт жок. Күнөөлөрдүн экинчиси ата-энеге ак болуу. Кур'ан-ы Каримде Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айтат, Аллах Таалага шерикке кошуу жана ата-энеге ак болуу эң чоң күнөө дейт. Пайгамбардан сурашты, эң чоң күнөө кайсы? Ширк деди, кийин ата-энеге ак болуу. Ата-энеге ак болуу деген сөз ата-эненин урматын ордуна койбой коюу деген сөз. Ата-энени урматтабайт, ата-энени сыйлабайт, колдон келген жардамын бербейт, ата-энеге катуу сүйлөйт, айтор ата-эненин көңүлүнө азар берет. Ата-эне акмак болушу мүмкүн. Ата-эне жаман болушу мүмкүн. Ата-эне сыйга татыктуу эмес болушу мүмкүн. Бирок ал ата-эне. Анын ата-энелик макамы, урматтуу бир туугандар, баарынан жогору турат. Ал эмес ата-эне мусулман эмес болсо дагы, ал ата-эне болгон үчүн урматталууга татыктуу. Ата-эне мусулман эмес ушунчалык деңгээлде болсо дагы, ал урматталууга, сыйланууга татыктуу. Эгер ата-эне сыйланбай калса, ата-эне урматталбай калса, аялың төргөтүп энең босого да калса, же эри төргөтүп атасы босого да кала турган болсо, анда бул адам дагы чоң күнөө кылган болот. Кур'ан-ы Каримде ата-энеге уф деп айтпа дейт. Уф деген эмне? Бирдеке алып берип койсо, уф ушу күйгүздү бир алып бересиң. Жөн эле наалыйсың, уф деп. Мына ушуну арам дейт. Эмне үчүн Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде ата-энеге уф деп айтпа дегенди келтирет десе, бул уф деп айтуу ата-энеге ак болуунун эң төмөнкү чети. Ушундан жогоркусуну бардыгы арам дейт. Көзүң акырайтып караган, түртүп кеткен, телефон жаса албай койгон, көңүлүң эме кылган, башка кылган, ушунун бардыгы ата-энеге ак болуу.